Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүнкү күнгө 7 март, четверг, бейшембе. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Туугандар, бизге WhatsApp'тан, Telegram'дан өтө көп туугандарыбыз, өтө көп мекендештерибиз жазып жатат. Айрыкча баягы 18-8 боюнча өтө көп кагаздар жөнөтүшүп атат туугандар. Мына кагазды текшерип бериңиз, мынаны көрүп бериңиз, эмне деген, кандай деген мааниде депчи. Ошол 18-8 боюнча негиз эле сиздерге көптөн бери эле айтып келебиз. 18-8 бул выдворение боюнча айрыкча баягы штраф 5000, 7000, андан кийин 3 күнүн ичинде, 5 күнүн ичинде, 10 күнүн ичинде чыгып кет деген выдворение боюнча кагаздар, протоколдор булар. Бул кагаздар кайсы учурда берилет? Бул кагаздар негиз эле 2024-жылы сиздерге январда чыккан баягы мыйзамдар боюнча айтып кеткенбиз. Эгерде база регистрациянын базасы да чыкпаса, трудовойуңуз базадан чыкпаса, анан Сахаровадан өтпөсөңүз, ошол 3 причина менен выдворение болушуңуз мүмкүн туугандар. Айрыкча биздин баягы тааныштар базадан чыккан, регистрациясы базада бар адамдар дагы через Сахарова выдворение болгондор бар туугандар. Алардын негизги себебин айта кетейин туугандар. Негизи алар мурда деле 18-8 же кандайдыр бир штраф болгон, ошол штрафтарын төлөгөн эмес, протокол 18-8 түзүлгөндөн кийин чек арадан чыгып кет дегенде кээ бирлер баягыдай түшүнөт экен, границадан чыгып кайра кетсе болот деп. Чыгып кет деген бул кайра кебе деген эле сөз. Ошону туура түшүнүш керек. Анан кече дагы бир тууганыбыз жазыптыр. Мага ошондой протокол жазды эле 18-8 менен мен 7000 штраф салынган дейт. Мен границадан чыгып кеттим, штрафты төлөбөй эле дейт. Анан кийин бир айдан кийин кайтып келдим, эми штрафты төлөп жүрсөм боло береби деген суроолор болуп атат да. Негизи эле айтабыз, выдворение болгон жигиттер, кыздар, негизи мекендештерибиз ошол протокол жазылгандан кийин сотто, ошол каралгандан кийин соттун чечими кабыл алынгандан кийин, анан кийин базага түшөт ал. Негизи эле ошондуктан эң биринчи ошондон кутула турган жолу туугандар, обжалование жазыш керек. 10 күн. 10 күндүн ичинде сөзсүз түрдө обжалованияны жазып, ошол Россиянын территориясында калып кетиңиздер деп суранабыз сиздерден. Чек арадан чыгып кетиштин кереги жок. Сөзсүз обжалованияны жазып, ошол 10 күндүн ичинде ошол Россиянын ичинде калган болсоңуздар, шансыңыздар көбөйөт. Ошол обжалованиянын аркасынан эгерде соттун чечими жокко чыгарылган болсо, сиз депортация же выдворение болбой, ушул жерде эле калып, документтериңизди кайрадан жаңылатып, регистрацияга коюп, баягы трудовойду кайрадан кылып иштеп кетсеңиздер болот туугандар. Ошону эске алыңыздар. 18-8 алып алып, границага карап чуркаштын кереги жок туугандар. Эгерде ошол 18-8 3 ай, 5 ай, 6 айдан кийин границага чыга турган болсоңуз, калып кетесиз. Аэропорттон деле кайтарышат. Кыргызстандан кайтып келатканыңызда билетиңизге дагы, акчаңызга дагы күйүп каласыз. Россияга кире албай, кайра Кыргызстанга кайтканга туура келет. Ушул учурларды сиздерге көптөн бери эле айтып келебиз. Эми бизде жаңы катталуучулар бар, ошолорго жеткириңиздер туугандар. Ушул маалымат сиздерге кандайдыр бир пайда келтирген болсо, тууган урук группаларыга, жакындардын группаларыга жөнөтүп коюңуздар. Ошондой эле бул маселелерди көбүнчө биз баягы Москва бар деген Telegram группада адамдар бири-бирибизге жардам берип жазышат. Ошол жерден дагы алсаңыздар болот маалыматтарды. Анан туугандар, 18-8 кагазыны негизи мага жөнөтүштүн кереги жок, себеби аны дасыккан юристтер гана чечип, ошону обжаловать этип, ошону ишке ашырып жое турган бул только юристтердин колунан келет. Номерлерин мына экранга коюп койдум туугандар. Ушул юристтерге WhatsApp'тан, Telegram'дан жазыңыздар. Кыргызча эле жазсаңыздар, кыздар жооп беришет. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, ошолор чыгарат. Анан мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, алардын дагы колунан келбей турган болсо, алар дагы чыкпайт. Ошол черный список боюнча жүрө бересиздер. Качан убакыт келгенде, списоктон чыкканда гана анан кийин Москвага, Россияга киргенине мүмкүнчүлүк болот туугандар. Дагы бир жолу эскерте кетейин туугандар. 18-8 менен эгерде протокол алсаңыз, чек арадан чыгып, кайра кирип, кайра жүрө берем деген сөз эмес. Аны сөзсүз убагында, ошол ысыгында обжаловать этип калыңыздар туугандар. Деги эле туугандар, акыркы күндөр өзүңүздөр билесиздер, Россияда азыр президент шайлоо башталат. 15-нен баштап президент шайлоо башталат. Ошол шайлоого карата деле өтө рейдтер күчөп, өтө текшерүүлөр күчөдү.
ошол текшерүү учурунда өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар. Айрыкча биздин суроого өтүп кеткен документтерди карабайбыз, унутуп калабыз, ошолорду карап коюңуздар. Регистрацияларды таза регистрация кылыңыздар. Эгерде регистрация керек болсо, баягы эле бир эле номерди айтабыз, 1 жылдан бери иштешип келген. 8936 111 7911 деген номерди айтабыз. Ошолор сизге жардам беришет. Анан сөзсүз түрдө регистрация трудовой договор деп какшап келебиз. Ошол трудовой договор сөзсүз болуш керек. Сахарованын дагы кагазы болуш керек туугандар. Ошол мыйзамдарды сактап жүрүңүздөр. Анан дагы бир мен WhatsApp-ыма көп адамдар жазып атат, календар барбы деп. Календарды Китеп Медиа Telegram группасында Китеп Медиа деп издесеңиздер чыгат. Таштап койдук. Ошол жерде ар күнү буйруса орозодон тартып, ар күнү кайсы маалда ачылат, кайсы маалда ооз бекитилет, ошолордун бардыгы сиздерге маалымат катары берилип турат. Андан сырткары Москабарда дагы чыгарып турганга аракет кылабыз. Москабар деген Telegram группада. Бүтүн жерде бири-бирибизге колдон келишинче жардам берип, поддержка берип, бири-бирибизди колдоп жүрө берели туугандар. Бирден лайк басып, тууган урук менен бөлүшүп коюңуздар. Катты элек болсоңуздар, биздин каналга катталыңыздар. 606 миңден аштык буйруса. Андыктан бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын. Келе жаткан орозону эсен аман, ден соолукта жакшы өткөрүп, жакшы кармап, буйруса жакшы күндөрү жолугушууну Аллахым насип этсин. Үй бүлөңүздөр менен тынчылыкта болуңуздар. Тапканыңыздарга береке болсун туугандар. Аман болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештерим, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.